37:01 дейт. Ассаламу алейкум достор. Бүгін суббота. Паркингтің барын көріп атасыздар. 3-4 эле машина турат. Молардын баары толуп калат рабочий күндөрү. Иштер элдеп келатабыз. Азыр мен сиздерге 2 линияны көрсөтөм. Бизде 2 линия пайда болду. Брокерлер менен сүйлөштүк, чечиштик, такташтык. Бул линия бирок Филадельфиядан башталат экен. Кайра айланып келип Филадельфияга барат. Экинчиси болсо Колорадо Аврорадан башталып, кайра Колорадо Аврорага келет. Экөө тең 12.000 бирдеме миңдик жүктөр. 6.000 бирдеме майл жүрүш керек. Азыр мен сиздерге барып тактап көрсөтөм. Бүгүн шапка барабыз, шапта иштейбиз. Понедельник күнү 3 тракты чыгарабыз. Жолго жаңы айдоочулар келди. Ал мекендештер менен дагы интервью тартып койдум. Аны дагы сиздерге коюп берем. Анда киребиз дагы жаңы линиялар менен таанышабыз. Кудай буйрса күчөтөбүз. Бүгүн чыгыш керек болчу, бирок бүгүн жетишпей атабыз деп атат да. 5 өзбек жигитти жумушка алып атабыз. Абдан күчтүү диспетчерлер деп угуп, алар өзлөрү бизге чыгып, биз макулдугубузду берип, бүгүндөн баштап иштешмекпиз. Бирок алар айтып атат, компьютер алыш керек күчтүү, 5 компьютер. Ошого жетишпей калдык. Понедельник күндөн баштап иштейли деп. Алар Кудай буйрса иштесе, Power Only'ни жанагы жүктөшөт, баптейл менен жүрүшөт. Жигиттер ошолордун баарына жүк алып берет. Андан тышкары UPS'тин абдан көп линияларын алып келет. UPS дегенди билесиңер, бул почта. Почта деген жакшы да. Жеңил жүктөр. Андан тышкары достор, алар flatback, stepback жүктөйт экен. Бирок биз аларга айттык, мо кыш өтүп кетсин, Кудай буйрса, эрте жаздан баштап биз эмдиги жылы 25-жыл, азыр 26-жылдын эрте жаздан баштап flatback, stepback кошобуз. Анда линияларды көрөлү. Бир дагы жан жок. Бүгүн субботада эч ким иштебейт, биз болсо иштейбиз. Биз сымылдатып кирели. Достор, өткөндө могул баннердин астына жаңы биздин компанияга кирип аткан мекендештерибизди отургузуп, абдан сонун интервью алып койдук. Кудай буйрса, ал интервьюну да чыгарып берем. Анан көчө күнү мен кетип баратып, могул жерге коюп койгом. Азыр могул 2 линия менен сиздерди тааныштырам. Анда эмени чоңойтуп алайын камераны. Достор, мондой болуп атат. Көрүнүп атат болуш керек. Көрдүңүздөр. Филадельфиядан башталат линия. Анан деген Индианаполис, Индианага барыш керек. Анан моякта Детхеттер бар. Көрдүңүздөрбү? Детхет деп коет моякта. Пустой жүргөн, жүгү жок. Бир жүктү чыштап коюп, экинчи жака бартканда пустой барасыңар, бирок буларга да төлөнөт. Жакшы да. Бул UPS, почта. Жүктөрдүн баары жеңил жүк. Экинчиси мына 115 майл пустой айдап барып туруп, Луизвилл, Кентуккиге барып, Норс Каролайнага кетиш керек. Аяка жүктү чыштап коюп, 185 майл айдап барып, Норс Каролайнага барыш керек дагы. Аяктан алып алып, Нью-Джерсиге келиш керек. Көрдүңүздөрбү? Нью-Джерсиге келиш керек. Анан Нью-Джерсиге баргандан кийин 91 майл айдап барып, кайра Нью-Джерси Ситиге, жанагы жүктү башында албадыңар беле, ошол жерге барыш керек да. Ошондо деген общий майлы 2221. Муну тимдин жүктөрү. Тим айдаш керек да, 2 киши. Ошундай триптен бир жумада 3тү жасасаңарыздар, ошо төлөп берген акчасы 4200, ошондо 12600 болот. Бул деген Филадельфияда жашаган мекендештерге лайыктуу. Эгерде Филадельфияда жашап, тим болуп иштеп, UPS-тин жеңил жүктөрүн ташыйм десеңиздер, ушулга кирсеңиздер болот. Андан тышкары экинчи линия. Мыякта көрдүңүздөр. Аврорадан башталат. Азыр могу биринчи жүктү айтып коеюнчу. Бул жүк деген почти 1.90-дан айланат экен да, майлы жечи. Бул деген бирок 1.69 бу, 1.70-тен болчу. Биз сүйлөшүүлөрдүн аркасында брокер менен кечке бир жума сүйлөшүп атып 1.89-га көтөрдүк. Почти 1.9 деп койгула. Андан ары көтөрбөй коюшту. Экинчи жүк, достор. Аврора, Колорадодан башталат. Портландга барат, Орегонго. 2,5 миң долларга. Андан кийин Портландтан Айовага келет, көрдүңүздөрбү? Портландтан Айовага келет.
Бул деген $3400 жүк. Андан кийин 129 майл пустой айдаш керек. Буга да төлөнөт. Анан деген Амаха, Небраскадан алып Джорджияга барыш керек. Джорджияга баргандан кийинче $2950 баргандан кийин 357 майл айдаш керек болот. Пустой. Бош, жүгү жок. Бирок буга да төлөнөт. Андан кийин Флоридага барып туруп, аяктан жүк алып туруп, кайра Денвер, Колорадога айдаш керек болот 3250гө. Анан Колорадодан кайра бүтөт. Монун бүт баарын айдаш үчүн, достор, 6280 майл айдаш керек. Бир жумада 6280 майл айдаш керек. Бул Тим Грузда 2 кишинин жүгү. Ошондо бул жүккө $12100 төлөп берет. Мунуку дагы 1.80ден болуш керек, по-моему. Биз аябай көтөрүп атып, брокерлер менен сүйлөшүп атып, 1.93гө айландык. Достор, ушундай 2 UPS-тин жеңил жүгү бар. Бош айдасаңыздар дагы төлөйт. Биринчи жүк 3 круг жасаш керек. Ошондо деген 12600 болот. А мыякта болсо 1 круг жасаш керек. 12100. Эгерде ушул линиялар жакса, эгерде сиздер Филадельфияда жашаган мекендештерге лайык деп ойлоп атам да. Биринчи жүк, биринчи 3 круг жасай турган. Эгерде Филадельфияда жашасаңыздар, өзүңүздөрдүн тырагыңыздар болсо, тырагыңыздарга ишенсеңиздер, жаныңызда напарник болсо, бизге кайрылыңыздар, жумушка алсак, бир жумада 3 круг жасайсыңар, 12600 табасыңар дагы, үйгө барып эс алып алып, анан кайра бул стабильный жумуш да, стабильный. Жума сайын иштеш керек. Бирок баягы кээ бирлер айтып калат го, биз деген бир жумада 3000 чыгып калды, бир жумада 4000 чыгып калды деген андай болбойт да. Экинчи жүк, билбейм, Аврора, Колорадодан башталат, эми Денвер. Аврора деген бул Денвердин ичинде болуш керек да. Ошо Денвер деп коелучу, Денвер, Колорадодан. Аякта мекендештер жашайбы, жашабайбы, же ошо Аврорага жакын кайсы жерлерде мекендештер болсо. Өзүңүздөр ойлонуп көрөсүңүздөр. 2 линияны көрсөттүм, UPS, жеңил жүктөр, бош жүрөсүздөр, 100 майл, 200-300 майл бош жүрөсүздөр, бирок ар бир майлы төлөнөт. Тим 2 киши иштеш керек. Бир жума иштейсиздер, үйгө барасыздар, бир жума иштейсиздер, үйгө барасыздар, эс аласыздар. Ошондой жаңылыктар, достор. Анда мен мояктагы көптөгөн сайындарды, припес, изипеш, шнурлардын бүт баарын алып шапка жеттим. Ана шапка барганда да видео тартып, жолго чыгып аткан 3 тракты да көрсөтөм. Жаңы бизде иштеген, биздин компания иштеген жигиттер сатып алды тракты. Анан айдоочу отургузуп жолго чыгарып атышат. Кийинки эфирден жолукча, сак саламатта болуңуздар. Мону деген мен сүрөткө тартып туруп, аягына коюп коеюн, шашпай, карап, чечимге келиңиздер. Эгерде биздин компанияга кошулам десеңиздер, линияга иштейм десеңиздер, мен телефонду жазып коем. Же болсо өзүңүздөр билесиздер, 917 544 42 54. Жолушканга чейин, байланышканга чейин, достор.